Камчыбек Ташиев күздө төңкөрүш, жазда төңкөрүш деген бул кыргызстандыктардын арасында 2002 жылдагы Аксу окуясынан бери дайыма айтылып келген дежур сөз. Кресло жетпей калгандардын сүйүктүү сөзү. Ооба, чындыгында 2005 жылдан бери 3 жолу революция болду. Экөөсү жазда, бирөөсү 2020 жылы күздө. Революция эмнеден келип чыгат? Бийлик коррупция, уурулук менен алектенсе, же шайлоолорду адилетсиздик менен өткөрсө революция келип чыгат. Шайлоолор таза өткөндүктөн Атамбаевдин 2 баласы тең депутат болуп отурат. Бир эле команда берсек, экөө тең өтпөйт эле. Биз тескерисинче шайлоолорду мурда болуп көрбөгөндөй таза, адилеттүү өткөрүп жатсак, уурулар менен коррупционерлерди камап кустуруп жатсак, пенсия, жөлөк пулдарды, эмгек акыларды көбөйтүп жатсак, бюджетти толтуруп жатсак. Мына, биз УКМК эле 1,5 жылдын ичинде 8 миллиард сомдон ашык каражатты уурулардан казынага кайтардык. Прокуратура 2 миллиард сомдон ашык кайтарды. Салык менен бажыдагы коррупцияны токтотуп, чөнтөккө кетип жаткан акчаларды казынага буруп койдук. Казына көбөйүп калды. Ошонун эсебинен көтөрүп жатабыз эмгек акыларды, пенсия, жөлөк пулдарды. Анан эмнеге революция болушу керек? Мен мурда да эскерткем. Азыр да эскертип коеюн. Кимде ким революция кылам деп митингге чыга турган болсо, гүлүн асманга сапырып жиберебиз. Биздин милдет артынан 5 киши ээрчибеген сасык саясатчылардын эмес, мамлекеттин, анын ичиндеги көпчүлүк элдин кызыкчылыгын сактап калыш. Бизге көпчүлүк элдин, тарапташтарыбыздын койгон талабы ушундай. Биз ал талаптарды аткарабыз. Биз элдин нааразы болуп чыгышына мындан ары повод бербейбиз. Таза эл үчүн иштейбиз. Бизге байлыктын кереги жок. Таза иштеп тарыхта калышыбыз керек. Биздин максатыбыз ошол.